Баткен облусунун аймагында учогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институтунун маалыматына таянып ОКМ кабарлады. Жер титирөө бүгүн саат 09:09 болгон. Ал Кадамжай районунун Пүлгөн, Ташкыя, Ынтымак айылдарында 4 балл, Шуран, Котур булак, Жиделик, Кызыл булак, Кулду айылдарында жана Кызылкыя шаарында 4 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор жок. Оштогу Т-медиа маалымат порталына телефон чалып коркуткан адам кармалды. Ал Жалал-Абад облусунун тургун экенин аталган редакция милицияга таянып билдирди. Кармалган жаран жоругуна өкүнүп журналисттерден кечирим сураган. Ал кандай максатта чалганы, эмне үчүн мындай кадамга барганы тууралуу айтыла элек. 19 февралда Т-медианын кызматтык телефонуна белгисиз адам байланышып, редакциянын кызматкерлери тууралуу маалымат сураган жана кеңсеңерди өрттөп кетем деп коркуткан. Редакциянын директору Жаныбек Деркенбаев ошол эле күнү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз жазган. Т-медиа басылмасы Ошто бир катар иликтөөлөрдү жарыялап, коомдук саясий окуяларды түз ободо чагылдырат. Кыргызстанда 1 марттан тарта өлкөгө кирүүнүн жаңыланган эрежелери иштей баштады. Коронавирус инфекциясына каршы республикалык штабтын маалыматына ылайык, сырттан келген адамда COVID-19 каршы вакцина алгандыгын тастыктаган документ болушу керек. Эмделбегендер акыркы 72 саатта тапшырылган ПЦР тест анализин жыйынтыгын көрсөтүшү шарт. Бул эрежелер 12 жашка чейинки балдарга тиешелүү эмес. Белгилүү себептерден улам ПЦР анализдин жыйынтыгы тууралуу сертификатынын мөөнөтү өтүп кеткендер экспресс тест тапшырууга милдеттүү. Кыргызстанда 1 мартка карата коронавирус жуктуруп алгандардын расмий саны 200 000, 500дөн ашты. Бул оорудан 3000дей адам көз жумду. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети акыйкатчылыкка Турсунбек Акун, Маматураим Момунов, Бакытбек Узенбаевдин талапкерлигин жактырды. Турсунбек Акундун талапкерлигин Ынтымак фракциясы, Маматураим Момунов менен Бакытбек Узенбаевдин талапкерлигин Ыйман Нуру фракциясы көрсөткөн. Ыйман Нуру андан тышкары Борбордук шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү, жарандык активист Атыр Абдрахматованын дагы талапкерлигин сунуштаган. 22 февралда аталган комитет акыйкатчылык Абдрахманованын талапкерлигин Ата журт Кыргызстан фракциясынын сунушу менен жактырылган. Кыргызстандын акыйкатчысы кызматы 2021 жылдын октябрь айынан бери бош турат. Токон Мамытов парламенттик шайлоого катышкандыгына байланыштуу кызматын тапшырган. Парламентте Бишкек шаарына башка облустардан автоунаалардын киришин чектөө сунуш айтылды. Бул тууралуу 28 февралда тармактык комитетте Бишкек шаарындагы абанын булганышынын деңгээлин төмөндөтүү боюнча чаралар жөнүндө токтом талкуулоо маалында сөз болду. Депутат Аманкан Кенжебаев шаарда жол тыгыны олуттуу маселеге айланганын билдирди. Бишкекке күнүнө башка аймактан 100 000 автоунаа кирет деп жатасыңар. 30 күндө 3 миллион автоунаа кирет экен. Кызматка келгени дарыгер, мугалимдер бар экен. Мейли аларга уруксат кагаз алып берип коелу. 3 миллиондун 1 миллионуна уруксат берели. Бирок калганы шаарга келатканда базарга келеби, конокко келеби, Европадагыдай автобуска түшүп алып келип кетсе болот да. Бишкекке баса албай калдык го, деди Кенжебаев. Комитет жыйынында депутаттар Алишер Козуев менен Мирлан Самойкожо аба автоунаалардан чыккан зыяндуу заттардан улам булганып жатканын белгилеп, унаалардын катализаторлорун алып саткандарга чара көрүү маселесин көтөрүштү. 28 февралда Украинанын борбору Киевден 107 кыргызстандык арасында 34 бала Венгрияга чыгып кеткенин элчи Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Автобустарды элчилик уюштурду. Украинанын 3 шаарында Кыргызстандын жарандарды убактылуу кабыл алуучу жай ачылган. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуацияланат. Орусия 24 февралда Украинага чабуул жасап басып кирди. 5 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоосун жана бомбалоосун улантууда. Эң катуу чабуул Киевке жасалды. Ушул тапта Беларустун Гомель шаарында Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүсү башталды.